1912-жылы курулган Титаник Англия деңиз флотунун мактанычы болчу. Ошол учурда бул кеме дүйнөдөгү эң чоң жана ыңгайлуу кеме эле. Анын биринчи Атлантика океаны аркылуу Англиядан Нью-Йоркко болгон саякатында кемеде 2224 адам бар болчу. Атлантика океанынын түндүк бөлүгүндө караңгы түндө Титаник муздун бир чоң кесиндисине урунуп чөгүп кетти. Бул окуя дүйнө жүзүн титиреткен эң чоң катастрофа болду. Кырсык болуп жаткан учурда кеменин оркестри «Теңир мен жакындап сага келем» деген гимнди ойноп турду. Кеме болсо акырындан чөгө берди. Адамдардын көкүрөк каккан мактанычы, чөктүрүлгүс ишеничи суу астына акырындап кете берди. Бул катастрофа 1513 адамдын өмүрүн алып кетти. Кызыгы, бул каза болгондордун көпчүлүгү сактоочу кайыктарга отуруудан чочулап коюшкандыктары үчүн өлүп кетишти. Көптөрү матростор Титаникти оңдошот жана биз сапарыбызды андан ары улантабыз деп ишенишкен. Балким, ал адамдарга кеме башкаруучуларынын бири кемени калтырып, сактоочу кайыктарга отуруунун кажети жок. Коркпогула, кеменин абалы анчалык деле жаман эмес. Андагы тешиктерди оңдосок, баары өз жайында болот. Биздин кеме чөкпөс деп айткандыр. Бул адамдардын коркунучтуу өлүмүнө ким күнөөлүү? Ооба, алар өздөрү. Кеменин кызматчылары бул адамдарды куткарып калуу үчүн болгон аракеттерин жасашкан. Кеме кызматчылары сактоочу кайыктарга отурууну сунуш кылышкан. Бирок адамдар аны четке түртүп коюшту. Ошол себептен тирүү калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашты. Күнөөгө толгон дүйнөдөгү адамдын абалы талкаланып чөгүп бараткан кемедей. Титаник Атлантиканын муздак суусуна толгон сымал адамдын жашоосу да күнөөгө толо берет. Акырында адам түбөлүк өлүмгө дуушар болот. Бирок дагы да болсо үмүт бар. Ыйса Машаяк сактоочу кайык. Эгерде сен жашоо деңизинде чөгүп бараткан болсоң, Ыйса сени куткарып калууну каалайт. Ага ишен.